Саламатсыңарбы? Силер менен кайрадан көрүшүп турганыма кубанычтамын. Азыр кыргыз тили сабагы. Эгерде силер даяр болсоңор, кезектеги сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы биз жана эмгек. Бүгүнкү сабакта эмгек деген сөздүн маанисине түшүнөбүз. Эмгек шаймандары менен таанышабыз, текст менен иштейбиз жана көнүгүү аткарабыз. Алгач эмгек деген сөздүн маанисине карап көрөлү. Эмгек жаратылыш менен адамдын ортосундагы процесс. Эмгектин натыйжасында адам башка жаныбарлардан бийик турат. Эмгектенүү менен адамдар турмушун оңдой алышат. Схема аркылуу карап көрөлү. Адам бул биз. Эмгектенишибиз керек. Эмгек куралдары, ал үчүн бизге курал керек. Аткарылуучу жумуш бул куралдардын жардамы менен жумушубузду жасайбыз. Андан кийин гана эмгектин жыйынтыгын көрө алабыз. Мисалы, биз атабызга жардам бере турган болсок, бак тиге турган болсок, бизге сөзсүз түрдө эмгек куралдары керек. Андан кийин гана жумушубузду баштайбыз. Мисалы, бак тиге турган болсок, бизге эмгек куралы керек. Анын жардамы аркылуу бак тигебиз. Бакты тигип бүткөндөн кийин гана эмгектин жыйынтыгын көрө алабыз. Балдар, силер кандай эмгек куралдарын же кандай эмгек шаймандарын билесиңер? Келгиле, чогуу карап көрөлү. Бул жаңы сөздөрдү баарыбыз кайталап тилибизди жаттыктырабыз жана жаттап алабыз. Айры, күрөк, чалгы. Чалгы менен эмне кылат? Чалгы менен чөп чабат. Орок. Орок менен чөп орот. Тырмоо. Тырмоо менен жер тазалайт. Балка. Балка менен мык кагат. Ара. Ара менен отун аралайт. Балта. Балта менен отун даярдайт. Мындан сырткары, балдар, жер иштетүүдө бизге сөзсүз түрдө трактор керек. Келгиле, баарыбыз окуу китептин 66-бетин ачтык, текстти туура окуйбуз. Менин байкем, жеңем айылда жашайт. Алар жазында жер айдашат, буудай себишет. Жазында буудайды сугарышат, күзүндө түшүм жыйнашат. Демек, байкем менен жеңем түшүм алыш үчүн бир топ эмгек кылышат. Текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Байкем менен жеңем кайда жашайт? Байкем менен жеңем айылда жашайт. Алар жазында эмне кылышат? Алар жазында жер айдашат, буудай себишет. Жайында буудайды сугарышабы? Ооба, жайында буудай сугарышат. Түшүмдү качан жыйнашат? Түшүмдү күзүндө жыйнашат. Азаматсыңар, балдар? Демек, алар жазында жер айдашты, эмгектеништи, буудай себишти, буудайды сугарышты, түшүм жыйнашты. Күзүндө гана эмгегинин жыйынтыгын көрө алышты. Демек, алар буудай алыш үчүн көптөгөн иштерди кылышты, эмгектеништи. Келгиле, баарыбыз окуу китептин 66-бетинде берилген экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз.
Бул жерде сөз айкаштары берилген. Сөз айкаштарын ирети менен биз туура коюшубуз керек. Un тартылат, буудай бышат, нан жасалат, жер айдалат, буудай себилет. Ирети менен коюп көрөлү. Биринчи эмне кылабыз? Эгерде силер иреттеген болсоңор, чогуу карап көрөлү. Бул көнүгүүнү дептерибизге жазабыз. Биринчи, жер айдалат, буудай себилет, буудай бышат, комбайн жыйнайт, un тартылат, нан бышат. Азаматсыңар балдар? Келгиле чогуу макалды окуйбуз. Иштесең тиштейсиң. Эгерде балдар биз бир максатка жетиш үчүн сөзсүз түрдө эмгектенишибиз керек. Ошондо гана биз максатыбызга жете алабыз. Эч кандай эмгектенбесек, биз көздөгөн максатыбызга жете албайбыз. Экинчи макал: жалкоонун жаны таттуу, эмгектин наны таттуу. Демек, бул макалдыга таянсак, жалкоолор эч кандай эмгектенбестен жанын аяшат экен. Ал эми эмгектин наны таттуу деген биз өзүбүздүн максатыбызга жетиш үчүн эмгектенишибиз керек. Мисалы, сабактын башында атабызга жардам бердик, бак тиккени. Алма тиктик дейли, эмгектенип алма тигебиз. Качан гана алманын мөмөсүн жегенибизде бизге ошол алма ушунчалык таттуу келет. Анткени өзүм тиккенмин бул алманы деп мактанып, ырахат алып жейбиз. Кана баарыбыз туура жообун табышыбыз керек экен. Кышында жер айдашат, туурабы? Кышында жер айдалабы? Жок. Жайында буудай сугарышат, туурабы? Туура. Жазында буудай себишет. Ооба, жазында буудай себишет, жайында сугарышат, ал эми күзүндө жыйнашат. Кышында жер айдашпайт экен. Үй иши. Баарыбыз берилген жаңы сөздөрдү жаттап алабыз. Балдар, сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.